2024-жылдын 24-январында Талаш шаарындагы Ат майдандын түштүк тарабындагы Калбай өкмөтүнө караштуу Токой тилкесинин жээгине ири өлчөмдөгү ар кандай таштанды калдыктары ташталганы Талас регионалдык башкармалыгынын экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан аныкталган. Мына бүгүнкү күндө Талаш шаары менен Калбай өкмөтүнүн административдик чегинде туруп атабыз. Мына азыр биз турган жер могу ар түрдөгү таштандылар ташталыптыр. Бул жер Калбай өкмөтүнө караштуу жер. Негизи бул жерде да айыл өкмөтү тарабынан өзүнчө иш жүргүзүлүш керек болчу. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115-статьясында көрсөтүлөт. Ошо белгиленбеген жерлерге таштандыларды таштоо, өрттөө боюнча ошо айыл өкмөттөр тарабынан өздөрү иш жүргүзүп, протокол түзүп, ошо мыйзам бузгандарга чара көрүп, андан ары эскертүүлөрдү берип иш алып барыш керек болчу. Мына көзөмөл ишин жүргүзүү учурунда мына 2-3 күн мурун ушул жерде ар кандай түрдөгү таштандылар ташталып жатканы байкалган. Анан эми айыл өкмөткө мына кечээ күндө уведомление берилип, пландык текшерүүбүз башталды. Мына азыркы учурда биздин кызматкерлер пландык текшерүү жүргүзүп атат. Экологиялык системаны сактоо жана жергиликтүү жашоочулар үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү максатында башкармалык тарабынан ыкчам көзөмөл иштери жүргүзүлүп, натыйжада 27 январ күнү Калбай өкмөтү тарабынан таштандылар толук тазаланды. Мен ушу жалпы Талас областынын тургундарына, жердештериме кайрылып кетет элем. Ушу таштандыны тазалагандан уялат экенбиз, андан көрө таштагандан уялайыкчы деген бир девиздерди айтып кетет элем да. Мына жаныбызда Балбал участогунда мына 1 километр, 2 километрге жетпеген жерде мына беккер ямасы туруп атат, малдын өлүгүн ошол жерге тазалот. Анан ылайыктуу таштандыларды да мынакей атайын таштанды таштоочу жай бар. Мына шаардан чыккан таштандын баары ошол жерге жайгаштырылат. Ар бириңиздер түшүндүрүү ишин жүргүзүп, балдарыңыздарга, муундарга, кошунаңыздарга айтып, мындан ары таза иштерди алып барайык. Мамлекетибизге, айлана чөйрөбүзгө зыян келе турган иштерди такыр жасабасак деп мен сиздерди чакырып кетет элем. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Талас регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө 26 январдан тартып 31 январга чейин Кара Бура жана Калбай өкмөттөрүндө таштандыларды атайын таштанды таштоочу жайга таштоо боюнча пландык текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Алдыда облус аймагындагы башка өкмөттөрдө аталган иш чара улантылат. Эскертүү: эгерде айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген антропогендик иш-аракеттер катталган учурда башкармалык тарабынан эскертүү баракчалары берилет. Анын негизинде белгиленген мөөнөткө чейин тазалык иштери калыбына келтирилбесе жеке жактарга, ошондой эле юридикалык жактарга айып пул салынып, тийиштүү чаралар көрүлмөкчү.